Бишкекте Ош базарынын аймагында түш ой жарым сааттан ашык жол тыгыны пайда болду. Бул туурасында нааразы шаар тургуну Апрель KG порталынын элдик кабарчы бөлүмүнө билдирди. Бул Киев жана Кулиев көчөлөрүнүн кесилиши. Кээ бир айдоочулар унааларын жол жээгине токтотуп коюшуптур. Кээелери такыр эле экинчи катарга токтотуптур. Айрым жерлерде унаасына товар коюп сатып жатышат. Алардын айынан 35-40 мүнөт Ош базарынан чыга албай турдук. Мэрия кайда карап жатат дейт окурман. Белгилей кетсек, Ош базарынын тегерегинде ар дайым башаламандык болуп, жол эрежелери айдоочулар тараптан да, жөө жүргүнчүлөр тараптан да сакталбай келген. Соодагерлердин жолду бойлото жайма базар уюштурганы абалды ого бетер оорлотту. Буга карата бийлик кандай чара көрбөсүн кырдаал оңолгон эмес. Жада калса жолдун эки тарабына тосмолорду коюу да базарды тартипке сала алган жок. Ушул жылдын апрель айында Берекет базарынын өрттөнүп кетиши менен базардын айланасындагы башаламандык ого бетер күчөдү. Соода орундарынан ажыраган сатуучулар товарларын түз эле көчөгө коюп сатууга аргасыз. Анын кесепетинен мурда эки тараптуу жолго эми бирден унаа батпай бүгүнкүдөй тыгындар жаралууда. Мэрия азырынча бул маселеге көңүл бөлбөй келет. Булак Апрель KG. Вот так вот стоим, уже как минут 35-40, не можем выехать с Ошского рынка. Это улица Киевская. Вот. Куда мэрия смотрит, не знаем. Так вот, минут уже 35-40 уже стоим, тут не можем выехать. Стали вот. Көңүл буруңуздар, тез арада Агордо экиден военный Антоновкадан. Это улица Киевская, пересекается с улицей Кулиева.